Assalamu alaikum, YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн сатууда туугандар кулундуу бээ бар. Bunun маалыматын азыр беребиз. Бээ туугандар чүйдөн номер 10 көйн заводдон чыккан экен. Кулун кезинде чыккан экен туугандар. Кулуну 26 июнда туулуптур туугандар. Бээ могу кетип аткан кулуну 5-кулун экен азыр. Бээ туугандар саан экен. Токтотуп турчу. Саан бээ экен. Аябай сүттүү дейт. Сүтү 1,5 литр берет экен туугандар. Bir саанда. Колго дагы мына жоош экен. Азыр бияка өзү саап ичиптир туугандар. Кулуну дагы мына көрүп турганыңардай кара түстө экен өң. Ургач кулун. Кулунун жаны бар, эркек болуп калганда жаны бар. Аябай карагыла. Сындык экен. Карачайскийби бунун атасы, кулундун айгыры Карачайский порода экен туугандар. Ошого баягы пешенелери дөң болуп атыптыр да бунун, чекелери. Көрсөк Карачай породадагы аттын кызы экен туугандар. Азыр бээ туугандар айгырга токтой элек. Кимде ким алса, буйруза өзүңөр дагы жакшы айгырга кое алсаңар болот туугандар. Бойлуу, баягындай чоң. Бээнин бою туугандар чамалап айтканда 1,65, жандан ашыгыраак деп 1,67 чыгыш керек, ошо. 1,65 плюс деген. Буну сиз өзүңүз саап атасызбы? Негизи мындай жоош баягындай, жаман адаттар жок. Жок. Өзүңүз саап ичип турдуңуз азыр, мына туугандар. 1,5 литр сүттү аябай көп берет экен да, сүттүү бээ экен. 1,5 литр деген туугандар бардык эле жылкы бере албайт. 1,5 литр негизи көп туугандар, bir саанга. Bir күндө канча саан кылып атасыз? 5 саап атасыз bir күндө. Бияк аксакал өзү бээни саап карап, жакшы чоң бээ экен туугандар. Кулуну эркек болуп калганда бөлөк жолмо экен жаны бар, Кулуну ургач экен да. Карагыла, аябай красавица. Тумшуктары дагы. Bunun bazını айтсак туугандар, базы 230 миң, бир аз кеми бар экен. Бияка сиздин балаңыздын номерин жазып калтырабыз да, бул бээге өзү сүйлөшүп. Көйн заводтуку туугандар, эскерте кетсек, кандуу жылкылардан. Дареги туугандар, Аксы району, Жаңы жол, Айыл өкмөтү туугандар. Биз номерлерди калтырабыз, номерлерге байланышка чыгып туугандар, бээни дагы жанына келип көрсөңөр болот. Өзүңөр желиндери дагы жакшы экен. Сүттүү бээ. Азыр дагы мындай адамдарчы алып ден соолукка саап ичсе азыр жакшы да, эң жакшы дары ушул да азыр негизи табигаттан.